Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Подмосковиядан үй издегендер болсо, мына үй сатылат. 3,5 миллион дейт туугандар. Башында эле баасын айтайын. 2 этаж, мына каркасный схема деп эле. Тура айттамбы? Ооба. Каркасный схема менен салынган үй. Жерден бир жарым метр бийиктикке салынган үй туугандар. Бул жакта үйлөрдүн бардыгы ушундай кылып салынат экен. Бардык үйлөр ошондой дейт. Туугандар 100 квадрат метр үстү жабылган. Прописка Москвага өтөт туугандар. МКАДтан бери 80 километр экен. Дачасы дагы бар экен. Дачага кызыккандар номерге байланышып, дачасына келип эс алып келсеңиздер дагы болот. 15 сотукта экен, анын документинде 10 сотук бир нерсе экен негизи. Анан суу свети, газ жакында келет деди. Жолдун боюнда көчөнүн башындагы үйлөрдүн бири болуп калат. Кудай кааласа, мына жерде бир жол бар. Мал салып кармап наркы берки кылам десеңиздер дагы айван сайван салып наркы беркисин кылсаңыздар боло тургандай эле экен. Азыраак азы менен дагы кенен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр. Адрести сиз өзүңүз толук айтып коет окшойсуз. Московская область, городской округ Клин, деревня Гречнева. Эл менен амандашып баштайбыз анда. Саламатсыздарбы? Полный бар жобу бүтүптүр, я? Полный бүткөн жок. Эми сырты да мындай. Сырты калган, ичинде отделкалар бар. Көтөрүлүптүр да мындайчы. Үй жаңы курулган. Үй жаңы быйыл бүттү. Быйыл бүттү. Быйыл жазында бүткөн, уже кышка калып калды. Кышка калып калды. Базын канча деп атасыз? 3,5. 3,5 миллион, а? Коюп берүү, наркы берки жолдору Бар. Сүйлөшөсүздөр, а? Түшүрүп берет. Реально ала турган болсо ооба. Туугандар, айтып коеюн, бул жерлерде үйлөр бар. Үйлөр бар. Кыргыздар барбы мындай? Мына жактын баары эле кыргыз. Бул менен кыргызбы? Мына үйчү? Бул дагы. Бул дагы кыргыз, а? Наргызчы? Аркысы да кыргыз. Өлдү го, бул азыр түшүп кетет наракка. Акыстала. Полный кыргыз дедиңиз, а? Много. Ушул канча үй бар кыргыз. Полный кыргыз. Полный кыргыз. Полный. Коштусу жакшы экен дегенин мындай жакшы адамдары деп. Бизде билесиз го, коштун жакшы болсо да эмнесе деген макал лакаптарыбыз бар. Сасы прописка өтөт. 3,5 миллион деп атасыздар. Канча вложить этсе дагы үй мындай полный жашаганга болот эми, мисалы, примерно. Дагы 1,5. 1,5 дара. Искерин бир көргөзөлүп, туугандар жүрүңүздөр. Лайктан бирден басмаңыздар, үй сатам дегендер, чек сатам дегендер Москвада көп эле болуп калды. Пропискага коюп, өзүн актатып аласың деген жаран бар го. Прописка койсо болот эми мына. 15-18 ушундай. 9 айга. 9 айга. Азыр негизи чектерди 400 миң, 500 миңден алып Подмосковьяларда. Ошондой бизнес-кандар да бар экен азынач да. Бар андайлар көп. Мал кармаганга негизи шарт бар, мал кармаганда кыргыздар. Мал жок, малкана, койлору бар, тооктору бар, малдары бар полный. Жайып бакканга место бар жок? Бар. Мына жак полный жайып бакса болот мына жак. Үйдөн кийин. Полныйбы? 80 гектар ошак тала. Тала бар. Чөп-пөпчү. Чөп-пөп ошактан ууру болсо болот. Ичкериге киргенде эле биринчи кабатта 1, 2, 3 айнеги бар экен. Биринчи кабатындачы. Экинчи кабатында 1, 2, 3, 5 айнеги бар экен. Экинчи кабатта туугандар. Ушундай 100 квадрат метр. Түбү жылууланып тур, кыскасын айткандачы. Түбүнү жылуулаш керек эмес. Үстүнө пол кылып эле жашай берсе болот, значит. Экинчи этаж. Экинчи этажгадан кааласаңыздар бул жерден чыга турган кылып алсаңыздар болот, эсин сакlasаңыздар болот. Эми бөлүп алсаңыздар болот да, кааласаң калагандай кылыпчы. Балким жери бир комната кылып, мыяктан чыга турган кылып аласыздарбы, аркандай кылыпчы. Материалдары бар, мына утепление кылганга материалдары бар. Жетеби бул? Биринчи этажына полный жетет, мына стеналарына бөлүп эме кылганга полный жетет. Ана экинчи этажга уже керек болот, башка сатып алыш керек болуп калат. Айнектери жаңы. Айнектер жаңы. Жаңы коюлган айнектери. Бул үчүн суу үчүн эмес. Бул дүүп экен да, ула? Эме ОСБ. ОСБдан тактайларды эле мына нормальный такта качественный. Биринчи сорттогу жана ГОСТ тактайлардан. Болду, эч ким жашай элек. Прописка азыр турса болот уже. Ушу турушунда уже прописка. Канча адамга чейин койсо болот ушул жерге? Бир 15 адамга чейин койсо болот. 100 квадратка 15 адамга чейин. Бир 250 миң сразу эле бар экен да. Жакшы, туугандар, мына ушундай. Бардыгын эле айттык окшойт, а? 9 канча жана 10 канча соток? Почти 11 соток да. 10,95.
1095. Жакын карада жанагылар метро сетролор кайсы станцияга Жакын арада, например, мына Ленинградский направление бар, 15 километрде бул жерден, мына жерден автобус жүрөт. Эмнеде автобус жүрөт? Автобус жүрөт. 30, 29, 41 деген автобустар каттап турат. Ошо станцияга чейин. Биякта элдер жашагандар ошо Москвага барып иштеп келишет. Бардыгы как положено? Как положено, күндө эле. Электричка менен где-то 1 сааттын ичинде Ленинградский вокзалга кирип барат. Мектепке дагы, садикке дагы жакын экен. Мектепке окуган окуучулар бардыгыны өзүнүн мектептин автобусу өзү топтоп кетет экен бул жерден, жолдон элечи. Анан садикке 3 километр экен, мектепке 15 километр, садикке 3 километр туугандар. Экөөнү тең жакын экен. Калганын чалып байланышып сүйлөшүп аласыздар туугандар. Каналга каттала кетиңиздер, группалар менен таратып коюңуздар. Алар тууган реальный адам болмосо сүйлөшөбүз деп туугандар. Эми айтылышпаса ошол 3,5 миллион деп атат. Калганын чалып байланышып сүйлөшөсүздөр. Кошуналар кыргыздар көп кыргыз айыл экен мындай айтканда туугандар. Дагы негизи сататын чекпе гүлөр бар бул жактарда. Бар, көп. Номерге чалып сүйлөшсө болот экен значит. Чектери бар, Көрүшкөнчө туугандар. Дагы эмнени айтайын дедим эле. Бул жактан 18 январь күнү белгилүү Кыргызстандан акындарыбыз келатат. Анан Кытайга барып, биздин кыргыздын тарыхын 800 алдырактан изилдеп табып чыккан профессор агайларыбыз келип атат. Андыктан келиңиздер, чоң семинар болот. Жолугуп сүйлөшүп олтуруп, катышып кетсеңиздер болот. Номерлерин коюп коеюн, реклама кылып коеюн да. Кеткенден кийин анан билбей калыппыз деген адамдар көп кой, жолугуп сүйлөшүп калсаңчы. Андыктан келиңиздер туугандар. Орундар бар, пока билеттер сатылат. Номерлерге байланышыңыздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.